Курманбектин 40 жигити атасы Тейитбектен тел туратын сурап турган жери. Ат салуның алейкум, асындатқа қалыбыз, балаңданан алдик алдыңыз, замандашып кетүүгө, алдыңа келдик бардыбыз, алдыңызда тақсырхан дең арсыбыздың айтадық, мақтадышқан аз қалды. Урматтуу комуз үйрөнчүлөр, жалпы эле комузду жаңы үйрөнүп келе жаткандар, ошондой эле комуздун мурун менин каналымдан үйрөнүп аткандар. Бүгүнкү үйрөнө турган ырыбыз, үйрөнө турган чыгармабыз жөнөкөй чыгарма эмес, жөнөкөй ыр эмес. Мындайча айтканда биздин уже комуз үйрөнчүлөр дастанга келип калыптыр. Бул бүгүнкү үйрөнө турган ырыбыз дастан жанры болуп эсептелинет. Дастан деген бул Манас эпосунун кийинки орунда гана турган кичи дастан деп айтсак болот, кенже эпос десек болот. Бүгүнкү үйрөнө турган ырыбыз айткандай эле, сиздер уккандай эле Курманбек эпосун кыскача үйрөнөбүз. Ушундай эле чертилет, бирок баардык Курманбек жалпысынан 70% ушул мен бүгүн черте турган обон менен, мен бүгүн черткен чертилиш менен ырдалат. Көбү суроо коюп атат да, неге биринчи куплетин эле үйрөтүп койдуңуз деп көбүрдүн. Биринчи куплет менен ушул 3 куплет ырдалат деп атпайм. Ошол сыяктуу эле бүгүнкү азыр үйрөнгөн сап менен сиздер жалпы Курманбек дастанын 70% ырдасаңыздар болот. Бирок ар бир автор Эмирбек Жуманалиев ырдаганда өзүнчө обон менен ырдаган, Роза Аманова ырдаганда өзгөчө обон менен ырдаган, Өмүрзак Кайпов ырдаганда өзүнчө обон менен ырдаган. Бирок баарынын обону окшош, бирок арасында кооздуктар башкачараак кетет да. Силер дагы үйрөнүп бүткөндөн кийин ар кандай кошумча алымчаны кошо берсеңер болот. Анткени бул дастан. Бул дастанды биз эмне үчүн разбор кыла турган болдук? Анткени мурунку мен кетпейм сага жолукмайынча деген ырды чыгарганда атайын сурангандар болгон. Курманбек дастанын чыгарбайлыкпы, Курманбек дастанын разбор кылбайлыбы дегенде мен алдына комментарий жазгам. Ушунча лайкка жетсе же ушунча нерсе болсо силер тараптан мен кийинки ырыңарды сөз тартып берем деп. Мына ушул күн келди. Мен атайын убактымды бөлүп 2 саатпы, 3 саатпы ушунча убакта тартам муну. Монтаж кылып бүткүнчө ушунча болот. Ошончо убактым кетип атат. Сиздерге да чоң рахмат. Мага дагы рахмат айтсаңыздар болот. Анткени бул бир четинен бекер сабак, эч кандай жакка барбайсыздар. Үйдө жылуу жумшак отуруп үйрөнсөңүздөр болот. Анда эмесе кеттик. Ушул видеону көрүп атканда көбү ойлошот, бул видео сабак 20 мүнөткө же 30 мүнөткө созулуп кетип атат деп туура убактыңар кетиши мүмкүн. Бирок бүгүнкү Курманбек сабагында андан дагы көбүрөөк убакыт кетиши мүмкүн да. Бул жөнөкөй обон эмес, жөнөкөй ыр эмес. Бул Курманбек дастан. Бул дастан билесиңер, кенже эпос, Манастан кийинки эпос. Бул убакытты талап кылат. Ошон үчүн мен колдон келишинче силерге оңойлотуп жана жеңил вариантын чертип бергенге аракет жасайм. Бунун буралышы менен силер мурункудай энекем же болбосо кетпейм сага жолукмайынча кербезим деген күүлөрдүн буралышына бура албайт бул. Мунун буроосу да башкача. Бул буроо менен акындар айтыш курат. Акындар билесиңер, төкмө келсе төр бошото, көп акындар ушул обон менен айтышат. Негизи эле жалпы эле мурунку Балкар Токтогул, Алымкул, эстебес аталарыбыз ушундай обон менен айтышат. Ушул эле буроо менен, ушул эле айтыштын обону менен, обон эмес, буроосу менен бүгүн Курманбек дастанын биз разбор кылабыз. Бул кайсы нотага буралат? Азыр мен баарына оңой болуш үчүн мурунку эле чертип жүргөн ортосу ля нотасы, ля буроосу, бирок эки чекеси ре нотасында. Бул мурун ми болсо, кербезимдерде бул ре нотасы. Ушудан жаңылбаңыздар. Бул кетти. Эми каерден басылат? Мурун кербезим берден чертчик, кербезимди мына. Азыр мен кербезим черткенде кербезимдин обону окшошпойт. Анткени буроосу башкача. Карап туруңуздар. Такыр окшошпойт.
Бирок бул неге басып атам? Мен Курманбектин басылышын көргөзөйүн деп атам. Кайерден? Ля, си, до, ре, ми. Ошол ренин ордуна, ортон кулдун ордуна чыпалак келет. Мына ренин ордуна чыпалак келди. Эми нотасын айта кетейин. Бош ре, ми биринчи кыл, фа, соль биринчи кыл, анан бош ля, си, до, ре. Оп, оңой. Мынакей бош ляга бурагабыз. Бул не деген сөз? Бул ля нотасы бош четилет мына. Ля, ля, бош. Бияктан четилгенде миден башталат мына. Ми, фа, соль, ля, си, до, ре. Түшүндүңүздөр, Бул бурулушу жана кайерден басылышын биз разбор кылдык. Анда эмесе ырдын өзүнө киребиз. Бул Курманбек 1 саат, 1,5 саат, же болбосо 10 мүнөт, 20 мүнөт ырдала турган дастан. Бирок ошол сыяктуу эле мага көбүңөр суроо кое бересиңер. Биринчи эле куплетин үйрөнбөдүкпү, калганын дагы толук үйрөтүп койсоңуз болот эле го, толук жибериңизчи деп WhatsApp'тан жазыш берет да. Биринчи куплетин четкен сыяктуу эле бул деле мындай айтканда бир куплетин четкенден кийин калган куплет ушул менен ойноло берет. Бирок ар бир дастанчылар, мисалы Роза Манова, Өмүрзак Кайыпов, мурунку Алымкул Үсөнбаев, же болбосо башка дастанчы акындар болсо Курманбекти ойногондо ушул эле оо менен ойногон. Бирок арасында коозуктар ар бир дастанчынын, ар бир акындын өзүнүн коозуктары башкача болгон. Ошон үчүн буну жаңылдырбаңыздар. Башын бир куплет үйрөтөм, калганы ушул менен ырдалат. Кийин үйрөнүп бүткөндөн кийин алымча кошумчаны кошо берсеңер болот. Мына биринчи этабына кирип келдик. Биринчи этабы эң жөнөкөй. Жана ошондой эле бир аз кыйынчылыктар дагы болот. Анткени бу жерден биз жалаң ылдый же жалаң эле өйдө чертүүгө мүмкүн эмес жерлер бар. Реден, бул жерден эми карай кетиңиздер. Мына бул чыпалакты басканда бул сөймөй акырын тийип туруш керек кылга. Мындай. Буну кой берип койсок, мына жагымсыз үн чыгып калат да, ошон үчүн дагы бир жолу караңыздар. Акырын эле кылдын үстүнө кол тийип, экинчи кылга тийип туруш керек. Ушуну сөзсүз унутпаңыздар, эске алып коюңуздар. Анда эмесе биринчи этабына кеттик. Мен ырдайм, жай ырдайм. Силер дагы ырдасаңар болот. Төрт жолу. Дегенден кийин уже кайырмасы кетет. Амандашып кайталык дегенден кийин жанай жалгызым жашынан элди кайтарып калмакка бүлүк салуучу каралдың 3 ай
эле, бирок акыркы бүтөрдө кээ бир акындар башкача айтат. Калмактана калдың эл коргоп ат суратты Курманбеге деп дагы бүтөт. Бул жана айтпадым эле, биринчи куплетинде жаңы мен бар биринчи четкенде кылып бүтөт, экинчи куплетинде ошол мен экинчи четкенде кылып бүтүрсөңөр болот. Акыркы сап берден эмне кыйынчылыктар бар? Жана мен айткандай эле, муну сөзсүз унутпаш керек. Биринчи кылдагы сольду басканда экинчи кыл нотасы си нотасы болсо, мынтип акырын тийип туруш керек. Акырын эле кылдын үстүнө колду тийгизип тургандай эле. Ушундай болуш керек. Дайым жолу кайталайын, кайталана берет. Анан кайырмасына келгенде жана ябай жалгызым. Ушунча да болот, же жана ябай жалгызым. Экөөнүн айырмасы бир аз эле мына. Жана ябай жалгызым, же жана ябай жалгызым. Жашынан элди кайтарып калмакка бүлүк салуучу. Каралдың 3 ай өттү деп камы бүтсө канмактар. Талап ирегет этилди деп, мурун талап ирегет этилди деп десем, талап ирегет этилди деп. Калмактан калдым эл коргоп ат суратты Курманбеге. Экинчи кайта уланып кетет, ушул сыяктуу эле. Берден эч кыйынчылык деле жок болгонун түшүнүш керек. Эң акыркысы менен башталышын гана. Биринчи этабы ушундай. Биринчи этабы эң жөнөкөй. Бул жерден экинчи этабына келдик. Биринчи этабын түшүндүңүздөр болуш керек. Колдон келишинче түшүндүргөнгө аракет жасадым. Дайым бир жолу ортосу ля нотасында, эки чекеси ре нотасында басылышы. Ушундай. Экинчи этабы деле биринчи этабына оп окшош, кыскача эле ойноп берем. Ырдабайм бирок. Экинчи этабы ушундай. Бул жерден бир аз бул колдон айырма болду. Бул колдон эле. Бул YouTube'дан скоросту азайткан функция бар болуш керек. Бир аз азайтып алып көрсөңөр түшүнөсүңөр. Эгер түшүнбөй атсаңар, будан жай черткенге мүмкүн эмес да. Жай көрөсүңгө. Биринчи черткен менен экинчи черткендин айырмасы болуш мүмкүн. Силер ушу так ушундай кылып үйрөнө бергиле. Бул
экинчи этабы ушундай. Үчүнчү этабы бул решающий этап. Бул кандай ойнош керек? Биринчи этабын үйрөнүп бүтсөңөр, экинчи этабындагы билбегеңерди кошуп биринчи этабына коштуңар. Бул үчүнчү этабы кетип атат. Курманбектин эмнеси оңой? Мен бирөөгө эң оңой дебедим беле. Анткени бул кайталана берет. Болгону үнүңөр буга коозукту кошуп туруп аза буну кечке чертиргенде тажап кетет да. Ошон үчүн үн менен кол айкалыш керек. Колду үн менен козгош керек, үндү кол менен козгош керек чертилишин. Ушундай эле чертилет. Мен ырдаптагы пример көргөздүм. Биринчи куплеттин эң жөнөкөйгө черткен аракет жасадым. Биринчи этабын, экинчи этабы бир аз кошумчалар менен, үчүнчү этапта лига, буда аккорд дегендер колдонулбайт. Лига эле колдонулат. Лига. Башлайт. Ушуларды үчүнчү этабында сөз колдонуш керек. Анан бир сини доля, ушуларды эле колдонсоңуздар ушундай үн чыгат. Бул мурдагыдай бул ырды мурун ар бир нотасын жазып көргөзүшүм эле го. Бул ырга окшош эмес, кайра кайталана берет. Мен бунун баар нотасын жаза албаймын. Ошондуктан мен бүгүн көргөзгөндөй кылып эле үйрөнүңүздөр. Барыңыздарга чоң рахмат.